Ассалаумалейкум достор, сіздер мен Самат Асқарбеков, авторитет долбоору. Бүгін бізде қонақта белгілі актер, мықты инсан Асқат Сулайманов. Асқат Сулайманов. Ассалаумалейкум. Қандайсыз? Айтып жақты болбай. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы бе? Маңайыңыз жақсы бе? Біздің эфирге қош келіпсіз. Рахмат. Анда месе ережені сізге түсіндіріп кетейін. Бізде болғаны 5 сұрау беріледі. 5 сұрау 50 секундтан ішінде жооп бересіз. Жоопту сіз бербейсіз. Сіз білсеңіз дағы бізге айтпайсыз. Болғаны ғана сіздің телефондағы контакттардан сұрап береміз. Бірінші сұрауға 50 секундта уақыт береміз. 50 секундтан ішінде сіз жооп аласыз керек. Анда месе бірінші сұрауын айтайын. Сұрау мындай бірінші. Немісше Кутмантаң кантип которулат? Хозепсин билеп постан. Сіз өзіңіз білесіз да? Мен білмеймін. Немісше Кутмантаң. Кутмантаң. Саламатсыз ба дегендей. How are you деген біле. Англисче. Англисче. Здравствуй деген сөз біле. Немісше. Немісче. Данке шоун деген сөз біле. Данке шоу. Фенстер деген терезе екенін білем. Фенстер. Анди тафл деген доска екенін білем. Анди тафл. Башқасын білбейді. Кутмантаң. Доброе утро. Салам деген. Учурашу немісше білесіз бе? Эми анда эмесе азыр контакттар көтөрөлү, кимден сурайбыз азыр биз тандап көрөлү. Айбек Электрик дейт. Айгүл классташыңыз билеби? Билиши мүмкүн. Билиши мүмкүн, да? Айгүл классташыңызга чалып көрүңүз. Кайдыр, мунусун эсеме. Айгүл классташ, мунусун ачылалчы. Бул билиши мүмкүн. Жакшы окуган. Немисче Кутмантаң кандай? Бизде акчалай сыйлык бар. Эгерде Айгүл кандайсың? Эме, Жакшы. тезирээк, мен азыр эфирдемин. Суроо. Немисче Кутмантаң деген кандай болот? Немисче. Англисче билем, азыр мен карай калайынчы. Ай, убакыт жок, вакыт бар. Эме, немисче Кутмантаң. Сейчас, азыр. Гутен тах деген эле. Гутентах, барды, рахмат. Куттуктайбыз. Асқат байке 50 секундда бар болчу, бирок жакшы. Гутентах деген туурабы ошол? Топтора. Гутентах мен деле билчүмүн. Асқат байке Айгүл классташыңыз биринчи суроого жооп алдык. 17 секундада. Бул рекорд. Куттуктайбыз сизди. Жакшы. Мен тердеп кеттим мен. Жакшы. Жана өтүлсөң эме конверт жөнүндө бир неме деп атат. Мынакей, бул биринчи суроого сиз жооп бердиңиз. Бизде 5 суроо. 5 суроого 50 секундтан ичинде 5 суроонун бардыгына жооп туура алсак, сизге акчалай сыйлык. Канча? Аягында айтабыз. Биринчи жооп. Аракет кылат элек просто. Аракет кылыңыз, жакшы эле. Анда эмесе экинчи суроо. Сизде 50 секундда калды. 50 секунддан сакталды. Эгерде азыр жооп бербей калса, кетмек да. Жакшы, анда түшүндүм, жакшы. 50 секунддан сакталды. Молодцы, жакшы. Экинчи суроо. Күн системасы боюнча Жер планетасы канчанчы турат? Күн системасынын катары боюнча Жер планетасы канчанчы турат? Билсеңиз дагы азыр сиздин контакттарга суроо беребиз. Анда эмесе. Мен негизи билбейм го, бирок айтып атпаймынбы, астрономия жаманмын. Бирок канчанчы турат, силер өзүңөр билесиңер да? Биз билебиз. Кимге чалыш керек, Анан сизде дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Эгерде чын эле оор суроо десеңиз, өзүңүз каалаган абонентке бир жолу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мунучу эми мисалы мындай да, Самат, көп киши билбейт муну, чынын айтканда. Биле турган кишиңиз барбы? Кимди божомолдуу түрдө ким билет деп ойлойсуз? Жакшы окуган вундеркинд деген эсептеген бирөө барбы? Мен билбейм, өзүм вундеркиндтер менен көп катыша беришим жок да. Вундеркиндтер мындай киши менен катышпайт эле. Алмаз Тоо деген ким, билеби? Баягы машинаңды оңдоп. Да, жакшы. Так, эме күн системасы боюнча
Жер планетасы канчанчы турат? Катарында, канчанчы катарда турат? Жөн эле байыр акчаны бербештин айласын кылып эле оорсуноп кетти. Жок, андай эмес. Эми азыр көрдүңүзбү, мисалы үчүн сиз кээ бирөө билбегенден нерсени биринчи суроого жооп берди. Айгүл классташыңыз. Айтып коеюн, ошон үчүн сизде мүмкүнчүлүк бар. Бирөөнү каалаган бир абонентиңизге чала турчу. Болбосо биз сап берели. Анвар театр дейт. Билеби? Жок, билбейт го. Апа. Апам ал кайненем. Кайненеңиз. Ал киши деле билбейт го. Билбейт так. Ким дейт? Бизде ким? Коп. Эми астроном. Асылбек Өзбеков билеби? Ой, Асылбек байке билбейм. Асылбек. Байым деген ким? Музыкант. Эмеге чалалчы. Данияр Дем деген бар ошого. Биздин Данчик актер. Эме да. Географияны жакшы окуганда, эми географияны билгенден астрономияны билет болуш керек деп ойлоп атам да. Данияр Дем өзүңүз тап көрсөңүз. Данчик Автолек деп. Данияр Дем. Бир телефонуңузду алып калган жокпу? Жок. Данчик. Данчик ушул Данчик ушул, по-моему. Күн системасы боюнча Жер планетасы канчанчы катарда турат? Күн системасы боюнча Сенин даже сурооң мээме кирбейт. Күн системасы громкийге коюп койсоңуз, громкийге. Күн системасы боюнча Жер планетасы канчанчы орунда турат? Канчанчы турат? Алло. Данчик, кандайсың? Жакшы. Тезирээк сүйлө, мен телевидениядамын. Суроо сага. Күн системасы боюнча Жер планетасы канчанчы орунда турат? 3 болуш керек. 3-тө? Коттуктайбыз сизди. Мына болду да. Азатбек кол чабуулар болсун. Данчик молодец. Ошо айтып атпайм, бул деген географиянычы. Данчик уктап атканда ойготуп туруп, баланча мамлекеттин борбор шаары десең айтып берген жигит да. Географияны аябай жакшы окуган. Ошон үчүн мен сурадым да. Аны мен сиз дагы жолу куттуктайм сизди. Чоң 50 секундаңыз сакталды. Багы делеби? Сакталды. Сакталды. Бирок бир мүмкүнчүлүгүңүз бүттү. Каалаган кишиге чала албайсыз. Эми биз салабыз. Үчүнчү суроо. Геометрия боюнча пи канчага барабар? Билесизби? Геометрия боюнча пи канчага барабар? Эми бизде мүмкүнчүлүк бар. 50 секундаңыз сакталуу. 50 секунддун ичинде дагы мунун эч ким таппайт. Мүмкүн издеп көрөбүз. Ылайыктуу кишисин. Геометрия боюнча пи канчага барабар? Жаныш Куманбетов агабыз. Билеби? Чалып көрүң. Мүмкүн да. Кайсы номерде 2 номер бар экен? Пи канча эмнеге да барабар? Геометрия боюнча пи канчага барабар? Жийде шырчы билеби? Жийде шырчы деген ким эле вообще? Жийдеш. Жок, билбейт. Жийдеш кечирип коюңуз сизди. Жок эме. Жок, мен азыр башканы ойлонуп атып, мен жийде шырчыдан экөө бар, анан кайсынысы деп айтам деп ким эле деп коем. Кимге чалып көрөбүз дагы? Жылдыз Байке дейт. Жылдыз Тагай. Жылдыз Байкеге чалып көрөлү. Жылдыз Байке жакшы таанышыңызбы? Кошунам. Кошунаңыз. Анда эмесе кеттик. Жылдыз Байке 50 секундаңыз бар. Геометрия боюнча пи канчага барабар? Бирок сиз шаштырбаңыз, 50 секунддун ичинде убакыты бар ойлоңго. Жанасында биринчисинде 17 секундада суроосуз алып алдыңыз, экинчисинде 14 секундада муунтуп алып алдыңыз батпаттанчы. Нади деп туруп. Алло. Салам алейкум, Жылдыз Байке. Алейкум салам, кандайсың? Жакшы, Жылдыз Байке, мен деген азыр телевидение отурам да, анан суроо. Бул геометрия боюнча пи канчага барабар? Казыр мен балам эмесин берип берейинчи. Жок, убакыт жок, эме 50 секунд бар. Айтыңыз, вариант айтыңыз. Билбейсизби варианттарыңыз? Пи канчага барабар? Геометрия боюнча пи канчага барабар? Пи канчага барабар? 20 секунда бар. Балам! Ну, 5 секунд, казыр каратабыз. Кайра чалам. Дагы жолу тутайын. Сиздин Жылдыз Байкеңиз 10 секундаңызды жеп кетти. Азыр кайра чалам деген боюнча. Мейлем. Да, жакшы. Айтып бул оор суроо, геометрия боюнча. Так, Пи. может Замир Сокулук музыкант деген бар.
Мало көз аппараттан башка нерсе билбейт. Замира Аклаева. Замира Аклаева режиссер, но геометрия менен тиешеси жок да киши. Канышай НТС. Рысбекова. Канышай. Мүмкүнбү? Мүмкүн. Чалып көрөбүзбү? Бул эски номер канча жыл болду, анан может жарайт, бул жарайт, номер аха. эмес болуш керек. Кубат Тойчиев. Куму ата деген ким? Ал билбейт ал Ал айылда. киши да. Так, Курсан Таба. Каракол да? Каракол курсан. Каракол театрынын директори бул киши. Так, Касымалы Жантөшев атындагы Касымалы Жантөшев. Ысыкөл драма театрынын директору. Азыр чалсак билбей калса уят болот да. Ошон үчүн чалбай эле койду. Жок, эми ал жерден уят болот деп бирөөгө чалбай коёбуз эми. Просто эми чоң кишилерге чалым бербейт да. Кыял Капельница деген ким? Капелин чалат. Айтып атпайм, ооруп атам. ооруп аткан кезде. Ошо капелин чалат да. Чакырасың үйгө келип куюп берет да. Малик Аликеев. Малик байкем билбейт го. Билбейт го. Малик байка сизди билбейт деп салды. Жок, эми билбейм, Малик байкем может геометриядан кыйындыр бирок. Так. Искусствонун кишилер негизи жок да геометрия. Мелис МВД коррупция дейт. Ким? Антикоррупциянын службасы. Антикоррупция да. АКС. Мирзада Тамада. Билбейт дейсизби? Сиздин классташтарыңыз сактачу эле. Мирлан классташыңыз билеби? Мирлан классташым жок. Жок билбейт. Мерим Тотомидин дейт. Тотомидин жолдоштун келинчеги. Келинчеги. Билет дейсизби? Аяшым. Ал байкуш үйдө эле отурат ал. Нуке Тепкич деген ким? Нуке Тепкич били кандай? тепкич жасайт да. Тепкич жасайт, шаты да? Жок, Тепкич. Лестница. Үй салат. Үй салат, Үйгө тепкич жасайт экинчи Тепкич этажда. да. Мүмкүн бул эме булар деген кыргызча эсептеген эме деген. Кыргызчабы мындай элеби? Эме болуп тур чалып көрүш. Мүмкүн билет. Мүмкүн билет. Нуке Тепкич. Геометрия менен Иштеген, эсептеген эмелер да булар, Мындай тепкичтерди геометрия менен эсептебесең чыкпай калат. Да, туура. Менин тепкичим салып аткан да. Нуке Тепкичке чалып, биз жооп алган табыз. Геометрия боюнча 40 секундаңыз бар. Пи канчага барабар? Бул дитте шашпай сүйлөгөн эме? Бирок 40 секунддан ичинде жооп алышыңыз мүмкүн. Вообще шашпайт да. Алло, кандай? Шашпаган эчтеке эмес, телефонду алгысы да келбейт го. Алло, кандайсың, Нуке? Assalamualaikum, болот акылды. Нуке, мындай да, мен телевидениядамын. Убактым аз. Могуну айтчы. Геометрия боюнча пи канчага барабар? Ошо эсимде жок, мен формуланы караш керек. Пи канча бар? Геометрия боюнча пи канчага барабар? Убакыт аз. Мен эсимде жок. Билбейм мен. Сен неме? Жок го. Тепкичти көз болжол менен уруп коесуң мына. Мен билбейм, албайм. Мен геометриядан санаам. Анда эмесе өтөбүз. Ушул эле суроого дагы бирөөнү 30 секунда менен жооп алууга мүмкүнчүлүк бар бизде. Анда эмесе кимдин? Нурзат Ачки дейт. Ой, ал билбейт. Билбейт да. Нургуз Парикмахер. Билбейт. Нуриза Абазова может. Нүкүшбайым билбейт го аны. Нүкүшбайыңыз билбейт да. Нурлан Карабалта. Нурлан экскаватор. Экскаваторщиктер может. Пийни билет. Эсептеп калдым. Пийни. Так. Нурлан Военком. Жок, билбейт. Бул жерде Нурлан художник деген бар экен. Мүмкүн художник менен чечени жакын. Илгерки, Нурлан художник чалып көрсөң, бирок бул илгерки телефон жок болуш керек. Канча уже бул номерге уже 18-19 жыл болуп кетти. Папа. Папам жок, билбейт, айылда папа. Орус деген ким? Орус билбейт. Караколдо Канат деген. Может ошол Канат Шабдалиев. Может билет. Чалып көрбөйлү? Жок, Канат мектепти нормально бүткөн эмес. Геометрия эмес. Канат aba сизде Аскат байке. Жок, Канат мойнуна алсын, кыргыз тили адабиятты жакшы окуган ал. Геометрияны вообще
физкультурник сабагы берчү ага. Расул классташ. Мен чалып көрчү. Келиңиз Расул классташ. Билбейм бирок ал 30 секундаңыз бар. Мындай билбейм. Геометрия боюнча пи канчага барабар? 30 секундада. Пи кандай канчага барабар деген. Алло. Салам алейкум. Александр, Расул, мен азыр телевидениеде отурам. Убакыт аз. Геометрия боюнча пи канчага барабар? Kimde? Пи канчага барабар? Геометрия боюнча пи канчага барабар? 3,10-114'e барабар. Көп рахмат. Асқат байка айтып атам го, сиздин классташтарыңыз эле сактайт мындан. Коттуктайбыз. Расул, шунчалык менин иштерине мен таң калдым. Кийинки суроого өтөбүз. Бизде 4-нчү суроо. 4-нчү суроо мындай. Ошол түндү дал ошентип өткөрдүк. Неге мынча сүйүү кызык кишиге деген? Ошол түндү Эки сапта айтасыз. дал ошентип өткөрдүк. Окуп эле берейинчи. Окуп эле бериңиз, араке. Жообун айтпайсыз. Жок, жообун айтпайм. Ошол түндү дал ошентип өткөрдүк. Неге мынча сүйүү кызык кишиге деп. Деген бул кайсы ырсаптар эле дейсиз да? Мындабай. Жок, келе мен окуп бербейм. Окуп бересиз, жарайт. А то мен азыр просто жообун айтпайм да. Жообун айтпайсың. Мен жообун сен айткан деле билдим, просто Ошол кайсы ырсаптар кимирдачы эле деп сурабайсыз да? Бул кайсы ыр эле деп? бул ыр деле айтыш керекпи же аттары менен кошобу? Жок, ырды айтпайсыз мындай. Ошол түндү Окуйм. Бул кайсы ыр дейм? кайсы ыр эле деп сурайсыз. Анда эмесе дагы мүмкүн дагы классташтар чалат экен деле. Роза же учкун дейт. Билеби? Жок, ал айлап билбейм. Билбейт да. Руслан Салават. Руслан Терезе. Терезени карап отуруп может. Руслан Терезе салат ал. Силе салат. Карап отурбайт. Так, Садыр Дос дейт. Ал ырдаган кишилерге алыш керек. Садырдын вообще слуху жок. Санжар Кочкор Тамада центр дейт. Мүмкүн Тамада центр Кочкордун дейт. Мейли, Кочкордун Тамада центри кандай экенин көрөлү. Көрөлү. Бул дагы азыр жалжактаган эме. Деп атып убактымды жебесе болот. 30 секунда. Сиз айтасыз. Деп атып. Кайсы? Кимирдачы эле кайсы ырсаптар эле депчи? Алло. Санжар кандайсың? Жакшы рахмат Асқат. Ай, мындай Санжар, мен телевидениеде отурам, убакытча. Могу ошол түндү дал ошентип өткөрдүк. Неге мынча сүйүү кызык кишиге деген кайсы ырсаптар эле кимирдачы эле билесиңби? Кайра дагы бир жолу айтсаң? Ошол түндү дал ошентип өткөрдүк. Неге мынча сүйүү кызык кишиге? Кайсы сөз бар эле? Бол, убакыт жок, тез. Асқат байке билбейт. Асқат байке, Санжар мырза 10 секундаңызды жеп салды. Сизде 20 секунда калды. Асқат байке, сизде бир мүмкүнчүлүк бар. Каалаган абонентиңизге, каалаган жакыныңызга чалып, 1 минуттан ичинде бир пранк класс, ал биздин суроонун негизинде болот. 1 минуттан ичинде ошол кишини ишендиресиз. Чалып, эгерде 59 же 58 секундан ичинде сиз басып салып же ал коюп салса ишенбей, анда 10 секунда мүмкүнчүлүк алабыз. Эгерде ошол 1 минуттан ичинде ишендирип ал кишиге айтсаңыз, аныктасаңыз, сизге 20 секундаңызга дагы 10 секунда кошулат. 10 секунда, орусча айтканда, заработайте. Мындай да, сизге суроо мындай экен. Жаңы тооктор келген. 200 штук үйгө келдим, батпай атат. Ошону сатышың керек 2 күн ичинде деген сыяктуу. Бирок 1 минуттан ичинде сиз сүйлөшүшүңүз керек деген, көндүрүш керек. Кимге сатсам болот деп. Тагай доско Асқат байке чалып атат. Тагай дос. Тоокмун. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшымын. Бир тууганым, ден соолугуң жакшыбы? Жакшы. Мындай болуп атат. Короче, мага дегенчи бир тетиги көлдөн тааныш балдар бар, бройлер багат да. Анан ошондон 200 штук азыр алып келип үйгө чыштап кетти. Эмне кылсаң ошо кыл. Асаке сатып жардам бер, жаңы жылга деген тоогубуз өтпөй калып, банкрот болуп күйдүк, өлдүк депчи. Анан
Канчадан чыгарып берейин мунуңарды акчасын десем 400дөн чыгарып бересиң деп атат да. Bir bul erkeği. Ооба. Анан мен айттым да, тагай 400 болбой калат го, азыр эч ким өтпөйт, бир 300дөн кылгыла десем болбой атат да. Кандай вариант кылсак болот сен жакта? Карыз-парызга деле өткөрсөк болот да. Эми сен баягы кандай тааныштарың көп, төрөгасың дегендей, мындай эметсек болобу? Карызга берип делечи, грузит этип деле дегендей. Kança kilo eкен? Билбейм эми килосын. Эмне? 1 минутта? Болду го. Мен азыр дейм 5 мүнөт калпайтмак. Тиги ойлонгон боюнча калды да. Тиги ойлонгон. Ал кечик бөлөп сизге чалып салды. Мен 5-10 чактын алам деп салдым ал сизге. Өзүм алат элем деп. Жо мен чалып коеюн, ал бул таарына турага бул. Чалып коюңуз. Аскат байке, куттуктайбыз. Сиз өзүңүзгө 10 секундда кошуп алдыңыз. Ошентип кайра 30 болду. 30 болду. Тагай досуңузду ишендирдиңиз, ал киши ишенди. Сиздин тоок сатып атканыңызга абдан байкуш болдуңуз. Тоогуңуз өтпөй калган кишиге эмне кылыш керек деп ал да ойлонуп калды. Демек бизде 10 секундда кошулду. Ушул эле суроону 4-үнчү суроодобуз. 30 секундаңыз бар. Дагы контакт издейбиз. Бирок сизде мүмкүнчүлүк жок. Биз тапкан контактка чалабыз. Кайсы суроону эле? Ошол түндү дал ушинтип өткөрдүк. Неге мынча сүйүү кызык кишиге деген, бул кайсы ырсаптар эле дегенге. Кимге чалсак? Алмаз байке кошунага чалганбыз да? Аманат деген ким? Ал Москвада. Альбина театр, Имашева, билеби? Имашева. Айтып көрүңүз, может, мүмкүн. Жок, Альбина ырдабайт да просто. Ырдаган кишилер эметчи. Ырдап жүргөн киши билет. Мисалы мен могу текстти жанагы дал ошонтип өткөрдүк деген үчүн эле эстеп калдым. А так мындай көп киши ырдабаган киши билбейт, мен деле ырдабайм да. Асылбек Өзбеков. Мейли чалып көрөлү Асылбек байке. Асылбекке чалып, айтыбызга чалып көрөлү. Асылбек агабыздан жооп алабыз. 30 секунддун ичинде мүмкүн болсо Аскат байкебизди Менин директорум бул киши. Азыр куткарышы мүмкүн деген ой. Бүгүн воскресенье да. Так. Ассаламу алейкум. Buyurun. Асылбек байке, мен Аскат. Kim? Аскат Сулайманов. Askat Bey. Асылбек байке, мен азыр телевидениядамын да. Анан мага момундай суроо келиптир. Ошол түндү дал ошентип өткөрдүк. Неге мынча сүйүү кызык кишиге деген кайсы ырга таандык бул саптар? Çalganda. Ай, рахмат. Куттуктайбыз. Рахмат Асылбек байке, рахмат. Рахмат. 30 секундага чейин жооп берди, жооп кабыл алынды. 4-үнчү суроо 30 секундда сактадык. Асылбек Өзбеков агабыз сизди сактады. Менин директорум да. Директоруңуз. Директорум аман болсо экен. Куттуктайбыз. Кийинки суроого өтөбүз. Бизде 5-чи суроо. 5-чи суроого сиз 30 секунда боюнча сакталуу. 30 секундаңыз калды. Суроо мындай. Кыргыз гимнин композиторлору ким? Билесизби? Билсеңиз дагы, билбесеңиз да бизге бар. Мен билем, бирөөнү билет болсо, жалпы экөөнтөң эле билет. Экөөнтөң билсе. Бирок эми мен окуп албадым. Уже сиз окуганда Негизи эле билем. Негизи эле билет. Актёрдон амал качып кылбайт экенсиң экен да. Муну билбесек уят да эми. Да, туура. Анда эмесе 30 секундаңыз сакталуу, бизде контакттарга беребиз. Азамат Кайни дейт. Азат да. Азат Кайни. Мейли, көрөлү. Сопч. Азат Кайни. Чалып көр, бирок бул өзү эме негизи стройкада иштейт да, анан билбейм, чалып көрөлү кандай экен. Кыргыздын жарануулугун билсе керек. Ошо билиш керек, болуш керек. Азат Кайниси. Аскат байкебиздин Азат Кайнисинен жооп алгантабыз. Звонили в службу голосовой почты. Азат музыкант балкчы.
Азат музыкант балыкчы ким эле? Азат музыкант балыкчы. Тойханада бар. Ошо тойканаларда Азирет Кайни. чалып көр Азирет кайныме. Азирет Кайниңиз. Аскар Байкебиздин жалаң классташтары. Эми кайын журтка киришти. Классташтардан уже мүмкүнчүлүк жок. Кайын журт. Кыйын кишини кайын журту куткарат. Бирок телефон албай атат. Бирок быйын алып Алло. берет. Азирет кандайсың? Ассалаумалейкум, жакшы өзүңүз кандай? Алейкум, эме мен телевидениядамын. Убакыт аз. Сага бир суроо. Кыргыз Республикасынын гимнин ким жазды эле? Эки автору, композиторлору ким? Азыр, 1 мүнөт эмес, убакыт жок. 10 секунда калды. Бол. Азыр. Сен Google'ду караба. Бунду карабай эле мен. Азирет Кайни Аскат Байкебиздин 10 секундасын жеп койду. Манаңыз жүрбөңүз. 20 секунда бар бизде. 20 секунда бар. 20 секунда бар. Каныбек тамада. Чал. Бул Каныбек. Алла жыр. Арген театр. Алла, бул уккан жок да. Да, уккан жок, ооба. Арген дейм. Саламалейкум. Алейкум, Арген. Убакыт аз. Кыргыз гимнин композиторлору экөө ким? Так. Бол. Бирөөсү Насыр Давлесов да. Экинчисичи. Убакыт аз, бол. Сизде Арген мырза 20 секундан 10 секундасын жеп салды. Эми 10 секундаңыз калды. Кийин дагы бир контакт издеп таап алдагы. Ага суроону мындай бересиз. Кыргыз гимнинин композиторлору бирөө Насыр Давлесов, экинчиси ким эле деп 10 секунддун ичинде. Кимге чалабыз? Кимге чалабыз? Капар Байке министр дейт. Нет. Куба камчы классташ. Жок, айылда балдар. Айылда билбейт. Кубат тойду, кумада, курсан таба. Может, курсан таба билет? Мен жанагын айтып атам. Ушуну жооп бере албай анан уят. Ошон үчүн чоңураак кишилерге чалбай эле коюштум. Чоңураак кишилерге. Кийин мага чалат да, Аскат, эмне чаласың депчи. Уят болдум деп. Максат Сабиров депутат. Ал кишиге. Алда билбей калып анан. Малик Аликеев. Чалалыбы? Малик Аликеевге чалалы. Бирок сизде 10 секунда суроону туура бериш керек. Убакытты өлчөп. Кыргыз Республикасынын Кыргыз гимнинин композитору бирөө Насыр Давлесов, экинчиси ким эле деп. Малик Аликеевден. Булазыр. Малик Байка кайсы Аскат дегенче убакыт өтүп кетпесе болду. 10 секундаңыз калды. Утасыз же утуласыз? Бирөөсү Насыр Давлесов, экинчиси ким эле деп. Малик Байке, салам алейкум. Мен Аскат Сулаймановмун. Телевидениеде отурам. Убакыт жок. Кыргыз гимнинин композиторлору бирөө Насыр Давлесов, экинчиси ким? Насыр Давлесов. Экинчиси. Аскат Байке телесизби? Аскат Байке. 10 секундаңыз калган болчу. Манаңыз түшүп калдыбы? Бирок тигилер деле ойлонам. Бада өтсүң, эмне болуп атат деп. Аскат эмне болгон депти? Мас бул деп ойлодум. Сиздики жеңишке жакын калган. 10 секунда калган болчу. Бирок тилекке каршы Малик Аликеев агабыз 10 секунд, акыркы 10 секундаңыздын да жеп салды дагы. Ошо менен жеңишке жетишпей калдыңыз. Эчтеке эмес, Кудай буйруса, эмкиде дагы эмки эфирибизге келип, дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эмкиде дагы утушка жетишкенге. Андыктан бүгүн бизде жакшы эфир, жакшы маанай тартылап, назарыңыздарда бизден Аскар Сулайманов агабыз болду. Кол чапыңыздар. Биздин эфирге өзүң жооп бербегениң жаман экен да. Биздин эфирге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эмне, аманчылык каалайм, ушул каналды көрүңүздөр. Подписываться этиңиздер.
жакшы сөздөрдү арнаңыздар. Анан эмкиде кимди көргүңүздөр келет, Саматка айтсаңыздар, эптеп чакырып келебиз. Урматтуу достор, бүгүн бизде Аскар Сулайманов болду. Андыктан ар дайым бизде соц тармактарда колдоп, Instagram, YouTube баракчаларыбызга кирип, ар дайым биз менен катталып, пикирлериңиздерди жазып, кийинкиге кимди, кайсы конокто сунуштайсыздар, жазыңыздар. Ар дайым биз менен болуңуздар. Авторитет долбоору Самат Аскарбеков.